Assalamu alaikum урматтуу апалар, урматтуу аталар, урматтуу алымыбыз. Атайын журналисттер келиптир. Бул жерде мугалимдер отурат, устаттар, устазалар отурат. Азыр эле биз мектепке барып келдик. Аябай жамаат наразы болду. Мугалимдерине чоң рахмат. Анан мени бүгүн чакырып аткан Рахматуллага чоң рахмат. Негизи өзү үчүн жашаса болот. Бул итке жарашат, питке жарашат, кушка жарашат. Бирок адамды ойлобосо адамдыктан калат экен да. Рахматулла ушу эл журту ойлогон үчүн, балдардын келечегин ойлогон үчүн ушинтип кам пикир кылып жүрөт. Мен да Алла Таалага чексиз ыраазылык айтам ушул жерде алдыңарда турганыма. Мындай шүгүр дейин десең толтура да, санап бите албайсың. Бир учурда Бишкектен Кызыл Кыяга келиш үчүн ат минип алып канча ай жүрүшчү эле. Бүгүн эртең менен 6-да үйдөн чыктым, 8-де самолетке отурдум. Саат 11:30 бул жерде болдук. Азыр алдыңарда турабыз. Бул Кудайдын берген чоң берекеси. Анын аманчылыгы экен, ошон үчүн келдик. Көз көрүп турат, тил сүйлөп атат, кул кармап атат, бут басып атат. Ушундай адамдар болуптур, түндө жатып эртең менен көрбөй калган кишилер болгон экен. Туруп туруп эле сүйлөй алган кишилер болуп калган. Биз Алла Таала бекер берген нерселердин кадырын билбейбиз да. Бир аз үйдө туз кемесе гыжыңдамай, налымай. Бирок ушул жакшылыктарды көрбөйбүз, билбейбиз, адам ушундай экенбиз. Шүгүр айт деп айтабыз, бирок шүгүр айтыш үчүн биринчи эмнеге шүгүр айтыш керек, ошону билип коюш керек. Азыр аксакал аябай жакшы сүйлөдү. Мен бул сөздөрдөн кийин семинарды өтпөй эле кете берсем деле болот негизи. Менден айырмасы аксакал дин илими бар, менден айырмасы аксакал Рахматуллада балдары чоңойтуп койду. А дегенде кылгандан кийинки сөзүң өтүмдүү болот. Ошон үчүн чоң рахмат негизи. Ошо менен семинарды бүтүрө берсек деле болот. Чоң рахмат. Алдык өтүп алсам болобу? Аркамды салбайынбы мындай? Ушунча келгенден кийин жакын, көзгө көз чагылышып, тизеге тизе тийишип бир сүйлөшөлүчү. Сураныч ордуңуздардан бир туруп анан кайра отурсаңыздар. Кайра отура бериңиздер. Дагы бир жолу турабыз. Дагы бир жолу отуруп, анан кайра туруп коелу. Чоң рахмат, эми отуралы. Көздү бир жумабыз. Өтө катуу эмес мындай, мурдун учун карап, анан 3 жолу бир терең дем алып коелу. Мындай тынч болуп, чымындын учканы болуп калсын. 1, 2, 3. Бизде каратеде моксо деп терең дем алабыз. Алла Таала ушул ишибизге береке берсин, өз колдо өзү коргосун. Чоң рахмат. Бир чоң чака көтөрүп келип, агып аткан суунун алдына көмкөрөсүнөн койсоң, бир тамчы да суу кирбейт. Бирок ошол эле чаканы тамчылап аткан суунун алдына оңунан койсоң, акыры толот. Ким кандай талап менен келсе, ошончо гана нерсе алып кетет. Илимдин шарты ошондой. Бул жерге келип телефон чукуласа, бирөө менен сүйлөсө, өткөн кеткенди ойлосо, биринчи сүйүүсүн көрүп калып, ошонун кыялданып олтурса, анда бул сабактан пайда жок. Негизи илим алыштын талабы ушундай, көз каякты карап турса, көңүл ошол жакта болот. Мен Кыргызстанда гана байкадым. Ошол жерде бир жакшы сабак өтүп атса, эшиктен бирөө келсе, ошо эшиктен кирип калган киши карайт да бизде. Бирок кыймылдап койсо ошону карай бересиң да. А бирок Америкада, Японияда мугалимди карайт, талим берген кишини карайт. Ошон үчүн аларда илим тереңирээк экен. Эртең менен кыргыздарда бир адат бар, билесиңерби? Төшөк жыйып коюш керек деген. Төркүнү жакынын төшөгү жыйылбайт. Төшөк жыйуу чоң адет. Көрсө жакында эле бир алдымдан уктум. Төшөк өзүнө чакыра берет экен. Эми китепти кармаганда төшөк жайылып турса, уктаган келе берет экен. Ошон үчүн жыйнап коюп, анан кийин тиричиликке кириш, илимге кириш. Бүт бардан үзүлүңүздөр, анткени тиричилик түгөнбөйт. Тиричилик качан түгөнөт? Акыркы дем менен кошо түгөнөт. Бүтпөйт деген иштериң бүтпөстөн кала берет. Алла Таала бүтүрсө бүтөт, ушуну билели. Бүгүн аябай маанилүү тема, бала темасы. Өзү айткылачы, баладан кымбат ким бар? Баладан кымбат ким бар? Эмне үчүн ата менен апа чакырганда биринчи апага жооп бер деп айтабыз? Биринчи апаңдын батасын ал, экинчи апаңдын батасын ал, үчүнчү апаңдын батасын ал, андан кийин атаңдын батасын ала бер. Эмне үчүн билесиздерби? Көрүсө байкуш эненин баланы бойдо көтөрүүсү чоң азап турбайбы?
Эркек болгоныма Кудайга шүгүр. Муну качан билдим? Үйлөнгөндөн кийин билдим. Жеңелерге мани бербейт экенсиң, келиндерге мани бербейт экенсиң, бала кезде апабызды ага деле мани бербейт экенсиң, бирок өзүң үйлөнгөндө, Алла Таала бала бергенде, бойго бала өткөндө жеп жүргөн тамагын жей албай калат. Алып бер, жейт элем дегендерин алып берсең, алып келгиче көңүл айнып кетет. Сен жакпай каласың, ал жакпай калат, бул жакпай калат, характер өзгөрөт. Мурда мен түшүнбөйт элем биринчи бала болгондо. Эмне эле болуп атат, эмне эле мындай. Кийин түшүнбөдүм, балдарды уккандан кийин, китептерди уккандан кийин, эркектер кичине ичибиз өтүп кетсе эмне болобуз? Туура эмес бирдеке жеп алсак, ичиңе туура эмес бирдеке кирип кетсе, адамдын ичинде адам пайда болуп атпайбы? Ошон үчүн биринчи акысы апаныкы ошон үчүн жогору экен. Ал толготуунун азабы, талгак болуунун азабы ушунчалык оор экен, аны биз билбейт экенбиз. Ошого мен дайыма айтам, эркек болгонума шүгүр деп. Чын. Анан экинчи төрөштүн азабы. Төрөштүн азабын эркек көтөрө албайт экен, муну илим далилдеди. Эгерде эркектердин бардыгына бир аялдын төрөгөн азабын бөлүп берсе көтөрө албайт дейт. Эркек чыдабайт. Азыркы чыдам, азыркы сабыр менен эркек өлүп калмак экен. Кыйкырган бойдон өкүрүп бакырып отуруп өлүп калмак экен. Үчүнчүсү эмизмей. Чынчына келгенде канча 100 килограмм, канча тонна сүт кетет. Чын кызыл кандан ак сүт чыгат. Жегенин ичкенин баарын эле балага кетип атса, ошол экен да. Анан түндөсү эркек эң кыйын болгондо турат дагы, турчу баланы карач деп коет, бүттү. Аялга берип коюптур бул күчтү, эркекке берген эмес. Түндөсү уктабай карап чыгат, күндүзү кечке бала менен тиричилик, анчалык туруктуулук, анчалык сабыр эркекте жок экен. Ошон үчүн аял эркектен 3 жактан алды деп коет. Ыйлаштан алды да, сүйлөштөн алды да. Андан кийин сабырды алды да, туруктуулукту алды деп коет. Ошого атаң менен апаң чакырганда биринчи апаңга жооп бер, апаңдын батасын ал, биринчи апаңдын батасын ал, боюнда көтөргөн үчүн, экинчи апаңдын батасын ал, төрөгөндүк үчүн, үчүнчү апаңдын батасын ал, эмизгендик үчүн. Ушундай маанилүү нерсе экен бул. Ошого апалар силерге чоң рахмат. Апалардын келгени бул аталардын деле келгени. Аталардын бир жаман жери бар эркектер. Мындай ат душугат. Анан кийин айтып барат үйгөчү, сонун семинар болду дейт. Сураса аны дагы, сурабаса айтпай деле коет. Каяка барганда деле айтпайт, эркек ошондой болот. Анан сонун семинар болду, аябай сонун семинар болду, эмне десе, имам жакшы сүйлөдү дейт. Эмнени сүйлөдү десең ошону унутуп калган болот. Эмне деп атат эле? Россияга кетип калды деп атат беле? Ошондой эле эркек ошондой. Аялдар келсе Кудай калса элдин баарына жетет. Аялдар сурабасаң деле айта баштайт. Мен бүгүн барбадым, андай болду, эмне болду? Ошон үчүн бирдекени жайгың келсе аялдарга айтып кой, Кудай кааласа баары сонун болот. Аялды уктатпай коюштун жолун айтып берейинби? Мындай жазалаш, урушум эмне кыласыңар, талашым эмне кыласыңар, нервне тийип эмне кыласыңар, кечинде эле Кудай кааласа эртеге сага бирдекени айтып берем деп уктап калсаң. Өзү уктабайт точно, бирок сени да уктатпайт да. Эмнени айтайын дедиң эле, булчу эми айтпойчу. Тарынып пылтыйп. Айтор ошон үчүн апалардын келгени Кудай каалса элдин баарына жеткени, анткени аял бирөөгө айтканды жакшы көрөт экен. Анан аял сурап калганды жакшы көрөт экен. Бала деген ушунчалык кымбат нерсе. Биз бала ушунчалык кымбат нерсе өзүңдүн денеңден чыкты. Бирок баланын алдында 3 негизги милдет бар. Кайсы милдеттер? Биринчи, жакшы апа тандаш. Жакшы ата тандаш. Бирок эми аял кишиге кыйын эле, мен сени тандадым, сага тем деп айта албайт. Ошон үчүн жакшы апа тандаш, эне тандаш бул биринчи милдет ошол. Экинчи, жакшы ат коюш. Кыргыз ырымдап кое бериптир, балта, теше, анан кийин шалтак деген аттар бар, боку деген аттар бар, кара деген аттар бар. Эмнеге ырымдап койдук эле? Бирөөдөн сатып алдык эле. Балким бул ырымдардын бир мааниси бардыр, бирок атка жараша заты болот. Эгер Мухаммед деген ат койсоң, ал баланы сөкпө урушпа дейт. Төргө отуруп сыйла дейт. Кадырын жайына кой, анткени анын аты Мухаммед. Манас деген атты көтөрө албайт деп калабыз. Бала көтөрөт, аны биз көтөрө албайбыз. Мухаммед деген атты бала көтөрөт, биз көтөрө албайбыз. Неге? Бирдеке болсо, Манас деп сөгүп атпайсыңбы? Ал бала көтөрүш үчүн эмес, сен көтөрө албайсың деген сөз бул. Атын коюп койдуң, Анас коюп койдуң, Билал коюп койдуң, Умар коюп койдуң, Абубакыр коюп койдуң, Чубак коюп койдуң, Мухаммед коюп койдуң, бирок сөгүп атасың ошол баланы. Аны биз көтөрө албайт экенбиз. Ошон үчүн жакшы ат коелу. Ат затка таасир этет. Эмне болот экен? Ат затка таасир этет. Кайталап кое бериңиздер. Эмне болот экен? Адам сүйлөгөндөн кийин эсинде калат, билесиңер. Сүйлөгөн нерсе көңүлгө да сиңет. Үчүнчү нерсе ушул ат боюнча. Бир атты ким коет? Бир атты ата менен апа коет, чоң ата менен чоң эне, тайата менен тайата коет. Экинчи атты адам өзү коет. Кантип билесиңерби? Араңарда барбы түкүнчө жалганчы деген? Баланчы ушакчы деген барбы? Тики уктатып кеткен бирөө деген ат коюп койсоңар турабы? Кыргыз же башка бирөө коет. Мындай биз кемчиликке карайбыз, баланча бүкүр, баланча төкөр,
баланча чолок бирөөнүн кемчилигин айтпаш керек. Билесиңер да, пайгамбар исламдын аялы, мына устаз отурат. Бою менде кичинекей деп койгондугу үчүн айткан, эгер ушул оозуңдагы ушул шилекей бүт деңиздерге түшүп кетсе, деңиздердин баарын каратып коймок деген мааниде айткан. Бирөөнүн кемчилигин эч качан айтпаш керек. Адам өлүктү жууйт го, өлүктү жууганда өлүктүн кемчилигин да айтпаш керек. Өлүктүн кемчилигин жашырган адам кантип тириктин кемчилигин айтат. Кемчиликти айтсаң, ошол кемчилик башыңа келет бир күнү, кайтып келе турган нерсе. Ошон үчүн бирөөнүн кемчилигин жашырабыз. Ошондо Алла Таала сенин да кемчилигиңди жашырат. Эгер да кемчиликтерди ортого чыгарып кое турган болсок, эч ким менен сүйлөшпөй калат. Анткени Алла Таала жашырган үчүн биз мамиледе жакшылар болуп жүрөбүз. Ушул нерселерди биле жүрөлү. Ошон үчүн өзүң ат койсоң, кантип амалың менен, кыялың менен, мүнөзүң менен. Түкүнчө Берешен деген аттар бар го, аябай жоомарт киши, айкөл, муну ушакчы, ичине таруу айланбайт. Ошого пейилиңе, ниетиңе жараша ат коет. Анан бирөөлөр ат коет. Ошол басканыңа, турганыңа. Армияда сулуу жигиттерди Таңсулуу деп коюшат экен. Дептерчи, Таңсулуу. Кичинекей балдарды жер деп чакырат экен. Негизи бирөөнү кемсинтпеш керек эч качан. Ким билет, ким бейишке барат, ким тоздокко барат. Ким Алла Тааланын даражасы бийик билбейсиң. Бирөөнү кемсинтип атасың, бирок анын даражасы балким олиядыр. Сенин каяка барарыңды бир Алла Таала белгилейт. Анан үчүнчү милдети бар, бул жакшы тарбия берүү. Эң маанилүүсү ошол. Кыргыз жакшы тарбия берүү дегенде акыл айткан түшүнөт да, антиш керек, мынтиш керек, мынтпеш керек, антпеш керек. Кимиңерге жагат акыл айткан, айткылачы. Бечара мына аялдар отурат, келиндер отурат. Эмне үчүн турмушка чыкканга чашкан убагында? Шашкансыңар да туурабы? Турмушка чыгып алайын деп. Жок, булар башка нерсе менен шашкан эмес. Үйүндө атасы да жаткан, акыл айта берип. Апасы да жаткан, акыл айта берип. Мектепке барса, эжеке та жаткан, агай та жаткан. Акылдан тажап, каяка барышын билбей караса күйөө турат. Ушуга тийип алып бир жыргайын. Акыл айткандар жок, контролдогондор жок, кыйнагандар жок деп эрге тийип алса, күйөөсү мугалим да болот экен, ата да болот экен да. Акыл айтып антпе, мынтпе, андан өткөн проблема. Ошон үчүн акыл айткан эч кимге жакпайт. Биз балдарга акыл айта беребиз, анан ошол жукпайт дей беребиз. Балдар менен сүйлөшпөйт экенбиз, кептин баары ошондо экен. Түрктөрдүн балдары бар го, Түркиядагы балдар. Эгер атасы менен апасы сүйлөшүп отурса, же болбосо конок келип сүйлөшүп отурса, үчүнчү маектеш түрктүн кичинекей баласы. Ошон үчүн түрктөрдүн кичинекей балдарынын интервьюларын карасаң, ben seni severim baba canım деп ушундай сонун сүйлөшөт. Орусча интервью бергенде да кичинекей балдарды мындай бир 7 жашар балга микрофон сунсаң, но с точки зрения банальной эрудиции я бы не отрицал эмоций, парадоксальных тенденций деп сүйлөйт. Өзбек туугандардын сөз байлыктарын караң. Ушундай өзбек каналдар жаш балдар сүйлөйт го, аябай сөз байлыктары жакшы кичинекей кезинен баштап эле. Бирок кыргыздарга микрофон сунсаң, неме бар го, неме деп баштайт. Ана неме бар го, неме, ана билбейм, ана аша неме менен неме айтып андан кийин анадан сурачы дейт, билесиңби? Не себептен дегенде, бала деген баладай, башы көзү чарадай, сен баласың. Турчу деп атып, баланы башынан баштап бузат экенбиз. Ошого дейт, эмне үчүн бала ардемелерди кармай берет, оозуна сала берет? Бул дүйнө менен таанышкан ошол экен. Аны көрдү, оозуна салды, муну көрдү, кармады, муну көрдү, кылып көрдү. А биз ошондой колго чыгып атканбыз да. Болбойт, сызып койдуң, жыртып койдуң. Антипе деп атпайбы? Бир болгон окуя экен. Бирөөнү бир психолог алып келип бериптир. Такыр оңбой турган бала дептир, оңолбой турган бала. Жакшы жагы жок дептир да, чындап караса, кулук мүнөзү начар, сөздү укпайт, такыр сүйлөбөйт, үңкүйөт. Анан психолог жөн эле карап, ушундай маани берип турса, барып дубалга бирдеме тартып коет эмиш. Кагаз көрсүлө. Анан кийин байкаптыр, бул жаш тартат окшойт деп, сүрөт тарта турган аспаптарды алып бериптир. Кист, боёк, соёк, фломастерлерди алып берсе, сүрөт тартыптыр да. Өзүнчө отуруп алып тартып аткан экен. Ушундай карап туруп, өзү байкабай турганда сүрөт тартып бүткөнүн карап туруп, мен ушу жашка келгенче сенчелик сонун сүрөт тарткан эч кимди көрө элекмин деп турду. Бала ушундай карады дейт, көзүнө жаш келип кетти дейт. Ошого чейин бир да комплимент утпаган бала экен. Ошондон баштап анын жакшы сыпаттары ачыла баштаптыр. Бир күнү келсе мугалиме, кабинеттерин таптаза кылып коюптур. Эмне десе, агай сиз тазалыкты жакшы көрөсүз го деп коет дейт. Баланы макташ керек экен. Кимге мактоо жакпайт, айткылачы? Өзү мактоо адамга жарашпайт. Мактоого биз лайыктуу эмеспиз. Неден жаралганбыз? Каяка кетебиз? Эмнеге айланабыз? Ичибизде эмне бар? 2 күн тишибизди жуубай калсак кандай акыбалда болобуз? Кичине вирус кирип кетсе, төшөгө жатып калсак кандай акыбалда болобуз? Ойлоп көрсөң, биз мактана тургандай эчтекебиз жок. Бирок адамга мактоо жагат. Жаш балага өзгөчө. Сен кыйнап, акыл айтып, урушуп, зордоп кыла албаган нерсени балаңы мактап оңой эле кылдырасың. Сөзү болот, сөзүнө жараша өзү болот, бекер айтылбайт. Ушул
бир окуя бар го, шамал менен күн экөө мелдешет, кимибиз күчтүүбүз деп. Шамал айтат, мен күчтүмүн, сен болгону жылмай эле турасың, жылмыңдап эле. Мен күчтүмүн дейт. Эмесе дейт, күн айтат, макул. Тетиги кишини дейт. Кимибиз кийимин үстүндөгү тонун чечтиребиз дейт, билесиңер да. Шамал анан кийин мына мен чечтирем деп туруп, ушундай катуу соккондо байрак ымтыланат. Дагы катуу соғып, ушундай борошок айланганда үстүнөн дагы бир тон кийет экен да. Анан уронуп, байланып, ошо бойдон отурат дейт, эчтеке колунан келбептир да. Анан бир убакта болду деп күн болду. Эми сенин кезегиң десе, күн акырын туруп жылмайганда эле тон да чечтир, тонун ичиндеги тон да чечтир, анын ичиндеги кемчил да чечип койгон экен. Ошон үчүн жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат деген бекер эмес. Апаларга деле, аялдарга деле жылуу сөз менен гана таасир этет экенсиң, башка жолу жок экен. Эгерде өзүңдүн кемчилигиңди билгиң келсе, эркектер, аялды бир жолу сындап койсоң, өзүңдүн 10 кемчилигиңди билесиң. 10 эмес, 100-ün билесиң. Сен аял унутпайт экен, эчтеген сайын бирден айтып берет экен да. Мындай. Сен мындайсың деп катуу айтып койсоң, унчукпай турат экен да, ойлонуп турган өзүң билсең, өзүң деле мындайсың го, мындайсың. Ана мындайсың. Чыгып барасың, аркан чыгып, мындайың да бар. Ошон үчүн жылуу сөз айтабыз. Эмне кылат экенбиз балдарга? Бир нерсе ушул. Жылуу сөз айтпай атабыз да. Сен жаш баласың дейбиз. Ошон үчүн жаш бала кичинекей кезинде ардемелер сүйлөй берет го, угуш керек экен деп көрсө. Балдырабачы, башым оорутпачы, мен сотка көрүп атам. Сотка керекпи же бала керекпи сага? Кокус, балаңа бир сөз берип койдуң. Ошо мезгилде азыр балам, саат мынчада сага сени бул жакка алып барып келем, же магазинге алып барам, мындай алып берем. Бала байкуш күтүп аткан мезгилде досуң телефон чалып калса, сен туруп эртеге барабыз дейсиң, досуңа кетесиң. Кимиси маанилүү? Дос деген дос, достун түбү доо дегендер да болгон, билесиңер. Кээ бир ишенбеген досуңа саман сагат постуңа деп чоң адам айтат эле. Антип достордон жамандык издеп жүрбөгүлө. Бирок бала деген бала, өзүңдүн укумуң, тукумуң. Ошон үчүн азыр бекер айткан жок. Жакшы бала эл каратат, жаман бала жер каратат деп. Чын, досуң телефон чалса, балаңды да таштайсың, аялыңды да таштайсың. Кээ бир учурлар бар, сөзсүз милдет каршы керек. Мамат Сабыровду билесиздерби? Мамат Сабыровдун Чана жөнүндө чыгармасы бар. Ана мен дагы бир жакында бир окуя уктум. Эшиктен келип тур атасы. Ушундай суукта элестетип көр, саат 6-ларда үйгө келди дейт. Өзүнүн варатасы, өзүнүн дарбазасы кире албай, ары басып жүрөт дейт. Бир басып жүрөт дейт. Саат 7 болду, 8 болду, 9 болду, 10 болду. Анан телефон шыңгырап калыпты, караса аялы. Каякта жүрөсүз десе, жакын эле жердемин. Каякта десе, үйдүн эшигин алдында кирбейсизби десе, бала уктадыбы дептир да. Уктай элек десе, уктагандан кирейинчи дептир да. Анан 11-12 бала да уктабайт экен ал күнү. Анан 12-лерде бар уктап кетти дейт, анан кийин кирди дейт. Неге дегенде, эрте менен кетип атканда ата чан алып бериш деп койгон экен да. Балам алып берем дептир, бирок эми жону катуу жокчулук жок болсо эмне кылсын? Депутат болуп туруп менде деле кээде айдан айга жетпей калбат акча. Азыр жөнөкөй адамдар, айлык аз адамдар болот андай учур. Бирок бала сөз алгандан кийин баланыкы нак экен да. Мисалы адамга айтсаң болот, ата, эмки жыл алып берем. Апаңа айтсаң болот, апа, эмки жума, бирок балага накма-нак, бала эртең деген түшүнбөйт экен. Бала бирдеке күткөндө ушундай катуу күтөт экен, бирок сөз берип койду, баласынын алдында сөзүн аткара албай калды. Ата байкуш шагысынып, кирип барсам, балам колум бош киргенин көргөндө акыбалы кандай болот деп ошон үчүн басылып турду. Ыйлап атыптыр байкуш. Бул болгон окуя экен. Угушума караганда. Ошентип кирип анан баласы уктагандан кирди дейт. Ошондой учурлар болот кээде. Кээде аяп кой деп бекер айтпайт да, таяп кой депчи. Ошондойдо аялдан жылуу сөз керек эме. Колуңдан келбесе эмнеге айтасың деген сөздү айтпаш керек, анда өлгөн үстүнө көмгөн кылат да. Бүгүн жок, эртеге бар. Телегей тегиз эч ким жок. Акыбал өзгөрүп турат. Чарпалак бар го, бирде өйдө, бирде ылдый. Бирде мандатың бар, бирде мандатың жок. Бирде төбө минесиң, бирде жөө жүрөсүң. Жаш ошонусу менен кызык. Жалаң бирдей болсо адамдарчы өзүн өзү өлтүрө баштаса эле жери кетет. Чын. Бул дүйнөнүн кызыгы албай калмак. Жалаң жыргал жаш акыретте гана бар. Ошондой учурлар көп эле болот жашоодо. Бала күтөт экен сөз бергенден кийин. Же сөз бербе, сөз бергенден кийин аткар. Биз балам алып берем деп коебуз, бала болду, ошондон баштап уктабайт. Ошого ушундай бир абайлайлы. Эми анча-мынча нерселерди мен сиздерге айтып берейин. Карап коеюнчу, аталар отурат, апалар отурат. Мындай кишилердин алдында акыл айткандай болбойм, мен да мындай даярданып келген кишинин сүрөтүн кылып коеюн да. Ата үчүн бала жооп бербейт. Бирок бала үчүн ата жооп берет.
ата аял үчүн дагы жооп берет. Койчу деп коет ар бир адам. Койчу койго жооп бергендей ар бир адам өзүнүн карамагындагыларга жооп берет. Балаңдын тарбиясы, балаңдын келечеги, балаңдын кулк мүнөзү, адеби сен жооп бере турган нерсе. Адам бир күн өлөт. Карасаң, бир күн өлөт десе, баарыбыз бир күн өлөбүз деп коет экенбиз. Машина менен барасаң, алдыңдан көп уйлар чыкса, сигнал бассаң, уйлар тоготпойт, байкасаң. Неге? Алар көп экен да. Кимибизге сигнал берип атат, бир Кудай билет деп кете берет экен да. Мага эмес депчи. Ошол жакты биз өлөбүз десе, адам күн сайын Украинада канча өлүп атат, Газада канча өлүп атат, кече Сирияда канча өлдү, жер түрөп канча өлүп атат, кырсык болуп, таанышың өлдү, таанышың менен тааныш өлдү. Бирок мындай өлүм мага келбейт деген сезим ар бирибизде бар, байкасаң. Мындай мага келбейт, где-нибудь там айланып өлөп кетет деген нерсе бар. Бирок чындык ушул, бир күн өлөбүз барыбыз. Ошого өткөндө алдындар ушундай бир тарбия айтты ата, аксакал. Балдарга ыйман тарбиясын бергиле, дин тарбиясын бергиле. Неге билесиздерби? Көз өтүп кеткенден кийин адам дубага сууга чөгүп бараткан кишидей муктаж болот экен. Сууга чөгүп бараткан киши бир бирөө куткарып калсын дейт го, бирөө куткара тургандай, ошондой күнүгө үмүт кылып дуа күтөт экен. А сен балаңды кымбат мектепке окуттуң, кымбат бала бакчага бердиң, каалаганын алдың, жедирдиң, ичирдиң, анан кийин акыретти үйрөткөн жоксуң, ыйманды үйрөткөн жоксуң, акыретке кетип калдың. Ал ошол сен берген билим менен жашап атат, карьерасын кылып атат, бизнесин кылып атат, үйүн тургузуп атат, сен унутуп калды тиякты. Өткөндө атаңдын аты ким десе, Мика дейт. Мика деген ат барбы? Биз 7 атаны билет элек. Атам бул, чоң атам бул, бабам бул, бубам бул, жотом, жетем, билесиздер да? Кубам деп. Азыр өзүнүн атасын так билбейт, Мика. А чоң атаңдын аты ким десе, деп калды азыр балдар. Дагы бир чоң проблеманы айтып берейинби? Мына миграцияга кетип атат. Мага бул жак келатканда айтты. Кызыл Кыяда миграция проблемасы аябай күчтүү. Балдарын окутпай эле миграцияга кетирип атат деп. Неге миграцияга кетип атат, билесиздерби? Бала эмнени угуп чоңойсо, ошол нерсе жүрөгүнө сиңет экен. Чай үстүндө отурасың, балаң отурат, баланын көзүнчө китепти ким сүйлөшөт, Айтматовду ким сүйлөшөт? Майнридди, Джек Лондонду бирөө жарым сүйлөшөбү? Мейли, ошол эле Джон Кехан, Наполеон Хилл, Брайан Трейси, буларды бирөө жарым сүйлөшөбү? Хадис, Куран бирөө жарым сүйлөшөбү? Алты сыпат бирөө жарым сүйлөшөбү? Жок, Түкүнчөнүн баласы Москвага барып иштеп, 3 жылда келип, зыңкайтып үйдү салып, адасына машина мингизип койду. Түкүнчөнүн баласы Новосибирскке кетип, адам болуп келди, бул жака бизнесин баштап койду, магазин ачып койду. Бала ушуларды угуп отуруп, паспорт алар мен Москвага кетем деп чоңойот экен да. Биз даяр мигранттарды өзүбүз даярдап атабыз. Балага эмнени сүйлөсөң, кийин ошону эле кайра алат экенсиң. Менин атам Ыраматылык чындыгында китепти көп сүйлөйт эле. Бозторгойду ким көргөн? Феридени. Кол көтөрүп койгулачы. Фериде союздун учурунда билесиңерби? Камран. Бозторгой болуп атканда уурлук кылсаң, коркпой уурдасаң болот эле да. Себеби бардыгы телевизорго кирип кетет эле. Кийинки көп уурлуктар качан болгон билесиздерби? Просто Марияны убагында болгон. Богатый тоже плачет, анан кийин көбөйүп кетти. Жана Ракел, Рут дегендер кийин чыкты, да, клон дегендер. Биринчи билесиздерби? Ишенесиздерби? Бизде просто Мария учурунда, сабак учурунда акырын эжекелер чыгышып кетет эле, мындай болчу. Директорубуз эжеке болчу, ал да көрмөксөн болуп коет эле. Өзү да кошуп кетет эле да. Анан кийин ошентип отуруп, акыркы сериясы дегенде күндүзү болот экен, кечинде болот экен деген сөз болуп калды. Бардыгыбыз чогуу качканбыз го, мугалимдер менен балдар биринчи жолу чогуу качканбыз мектептенчи. Ушундай заман болгон же жалганбы? Анда азыркыдай сотка жок, интернет жок, телевизор. Баягы кубалап барып, линейкага чыгарам, женсоветке салам деген эжекелер өзү кошуп отурат го телевизордун алдында. Сен да келдиңби деп коюп. Билесиздерби, Виктория Руфо. Ошол Бозторгой, Камран, Феридени мен да жакшы көргөмүн. Азыр калп эле билмесем болуп атат, булардын бардыгы билет болсо керек. Ферида билесиздерби? Түркиялык актриса, ошол татарка экен өзү. Крымдык татарлардан болот экен, Түркияга көчүп кеткен. Бирок бечара чыныгы жашоосунда бактылуу болбой калыптыр. Бир футболистке тийиптир, ал да келишкен жигит, бул да сулуу кыз. Эми көрсөң көрүлө отура тургандай пара, бирок Алла бакыт буйрбаса бекер экен. Өзү бакытты макулуктан издебе деп коет. Бакыт болбоптур, бирок ошо чыгарманы көрүп, өзүмчө эле Феридени жакшы көрүп жүрөм, мындай жаш баламын да. Анан атам келип акырын, балам, китеби мындан да кызык деп койду. Бол, үн чыккан жок, ошонун китебин так окугам. Я Тянь-Шанды көргөнсүздөрбү? Билесиздер да? Ким аткарган? Байдөбөтов менен Динара Чочунбаева аткарган.
Билесиздер да, мен Делбиримде Кызыл жол жалжалым. Киносун көрүп ыйлап отурсам, балам китеби кызыктап коет эле, акыры басып кетип калат эле, китебин таап окуйт элем. Балдарды ошентип кызыктырыш керек экен. Ошон үчүн ата балага жооп берет, бала атага жооп бербейт. Эмне үчүн балаңа теңелип атасың? Эч качан балаң сени түшүнбөйт, бирок сен баланы түшүнөсүң. Неге билесиңби? Анткени балаң атада болуп көрүлек, апада болуп көрүлек. Сен ал доордон өткөнсүң. Ошон үчүн айып сенде, күнөө сенде. Баланын иши чала. Ушу балага баладай мамиле кылалычы, бул биринчи. Экинчи нерсе, тарбия качан башталат тарбия? Ким айтат? Тарбия качан башталат? Эненин кучагында башталат, Дагы? Курсагынан башталат, Дагы? Энени көрүп, атаны көрүп. Аксакал, агай, кол көтөрүп атасызбы? Мына эң туура айтты. Баланын тарбиясы жубай тандоодон башталат. Салафидин Аюбиди карасаңар, апасы дагы, атасы дагы мага дейт, Куддусту кайтара турган, баланы тарбиялай турган ата керек деп аялы жүрөт. Мага Куддусту кайтара турган, баланы тарбиялай турган апа керек деп атасы жүрөт. Алла Таала экөөнү жолуктурду, анан Аюби төрөлдү. Аюби төрөлүп, ушундай бир ыймандуу, аалым, билимдүү баатыр болуп чоңойду, бир да согушта жеңилбептир. Апасы айтышкан, гарантия берем, балам жеңе албайсыңар дешкен. Балам качан болсо уматтын үстүндө дешкен. Анан эмне кандай гарантияң бар десе, мен баламды бир дагы жолу дарат жок эмизген эмесмин деген экен. Ошон үчүн биринчи тарбия аялды тандагандан башталат. Анан сүт бергенде кандай бериш керек? Азыр бизде байкасаңыздар, эми улуу сөздө уят жок. Эмизип атканча телефон чукулайбыз. Эмизип атканча ушакташабыз. Эмизип атканча кыйкыра беребиз, уруша беребиз, күйөө менен разборканы кыла беребиз. Сүт аркылуу ошол сапаттардын баары өтөт экен да. Мындай илгеркилер бекеринен эмизип атканда аягын жашырып алып туруп, Кудай балама береке бер, омат бер, дөлөт бер, арстаным менин, чыганым, кыраным, алымым, келечегиң кең болсун, дуа менен кылган. Ошого жараша балдар чыккан. Азыр баланы сооротуш үчүн же телефон, же сүт беребиз да. Салып коюп, ойду тону сүйлөбө, ошол өтөт экен. Телефон чукулаба, ошол өтөт экен. Бирөө менен урушпа, кыжылат болба, ошол өтөт экен. Ошон үчүн мурда билесиңер, сүт берген өзүнчө кесип болгон. Пайгамбар алейхисаламдын сүт апасы болгон, туурабы? Халима деген энебиз болгон. Анан бирөөгө эмизгенде дагы абайлаңыздар. Сүт чыкпай калса, же бир ооруп атканда көрүнгөн кичинекей баласы барда апарып туруп эмизип коебуз. Андай туура эмес. Мүнөзүн кара, пейилин кара, тегин кара, адеп аклагын кара. Кандай аялга эмиздесең, балаң ошол сыпаттар өтүп кетет экен. Ошон үчүн ушундай таза, такыба, ушундай нурдуу, тектүү, жакшы апалардан болсо, атайын деле суранып эмизип койгон өтө маанилүү экен. Кийинкиси. Эми караңыз, жашоо азан камат менен намаздын ортосунда бекер айтылбайт да. Төрөлгөндө оң кулагына эмне айтабыз? Азан, сол кулагына камат айтып коебуз. Бирок көпчүлүгү мындай да, 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин роддомдон чыгып келип, андан кийин молдону чакырып айттырат. Мен да өкүл атамын, өткөндө өкүл балдардын үйүнө апарып, андан кийин айттырды. Негизи бул дүйнөгө төрөлгөндөгү биринчи уккан азан болуш керек. Мен дайыма ушу сабыр кылып турам, аялым төрөп аткандай. Төрөдү дегенден кийин эле акушеркага көтөртүп туруп, дароо азан айтып коем. Оң кулагына азан, сол кулагына камат. Бир жолу орус эже көтөрүп турган. Эмне? Сүйүнчүсүн бергенден кийин любой ишин кылып берет. Ушуну адат кылыңыздар. Кошо туруп, ким болбосун биринчи уккан сөз азан болуш керек. Ошого айтат го, ата десе сүйүнбө, апа десе сүйүнбө, Алла десе сүйүн деп бекер айтпайт биз. Ушул нерсеге маани бериңиздер. Эмнени көп сүйлөсөң, өткөндө мен баламды азыр видеосун деле көрсөтөм, эгер кааласаңыздар. Мен карап турдум. Даваттан келгенден кийин, негедир кызмат кылгым келип, аялымдын бир тигүү боюнча курсу бар экен, сен бара бер, мен өзүм карайм, эжең чакырбай эле кой дедим. Телефонду алып коюп, чуркап ойносоң бала ойнойт экен. Кетип атып мен зикир айттым, келмелерди айттым. Айта бериш керек, ошол нерсе балага сиңе берет. Эмнени көп айтсаң, ошол нерсе акыры чыгат. Балдардын көчө сөгүнөбүз, ошон үчүн биринчи балдар деп чыгат койду. Аны дагы биз мактап, карасаң менин балам сөгүп койду. Сөгөш десең, десе барып акча берип, молодец деп бетинен өпчү. Анан жыргатып атканда ойлойт да, ал мезгилде ширин көрүнгөн нерсе 2 жылдан кийин аябай жаман көрүнүп калат. Ошон үчүн баланы башынан деп бекер айтпайт. Аялды башынан, баланы жашынан депчи. Анан бала менен көп сүйлөш керек экен. Азыр досуң менен сүйлөшөсүң. Калашынча сүйлөшөсүң. Телефон чалып алып, аны менен ушакташасың, муну менен ушакташасың. Бирок темаларын карасаң, жалаң эле мындай да баягындай саясат, пайдасыз сериалдар, бой без правил, футбол.
Футболдун сага эмне кереги бар? Роналдо, Месси сага келип дастурган жайып бербейт, казаныңа тамак асып бербейт, туурабы? Бирок балаң, анан сүйлөшүп отуруп, бирок бала менен сүйлөшпөйт экенбиз да. Ошон үчүн мен азыр кичинекей кызым менен тили чыга электе сүйлөшүп атам. Эми кандай чыгат билбейм. Бирөө менен тили чыга электе сүйлөшөт элем, тиги эле тили буудай курган болду. Мындай эле сүйлөшө бериш керек экен. Күнгө келип эле мындай төшөктө жатат го, жаңы эле туулуп мынтип. Ошол мезгилде маңдайына келип алып эле, бүгүн жумуштан келдим кызым. Кызылкыя деген аябай берекелүү жер бар. Төрөбай Кулаков чыккан жер, Масалиев иштеген жер, Эгембет Эрматов иштеген жер. Эл аябай мындай берекелүү, нурдуу, имандуу, мен айым. Ошол жака бардым, аксакалдын сөзүн уктум. Мени Рахматулла деген чакырды. Апалар келди. Ушундай сонун сөздөр сүйлөндү. Мен көп нерсе үйрөндүм. Атайын кадам жайдан келип, билим түбү тартып кетти. Ушуларды айта бериш керек экен балагачы. Бала менен сүйлөшө бериш керек экен да. Ошол өстүрөт экен биз билбеген менен. Бала менен качан сүйлөшө баштайт? Апанын ичинде кезинде. Кадимбиде угат экен, атанын үнүн бала ичте тааныйт экен. А бизде сүйлөшөт, конечно, аталар келип алып, тамак асадыңбы? Нормально жасабайсыңбы? Тузун аз кылып коюпсуң го. Бечара аял тамак асаганда аябай мындай даамдуу болду, болбоду, кызат болот экен да. Мен Японияда жүрөм. Бир жолу кыргыздар Сакура деген майрам бар, ошол жерде дастурган сай турган болдук. Ар ким билген тамагын жасап келсин деди. Билген тамагын жасап келсин деди. Мен тамак жасаганды билбейм. Анан эми эмне кылам анан? Ал жакта же аялым болбосо, өзүм бойдок болчумун. Анан колумдан келишинче же YouTube караганды билбептирмин. Майдан салдым. Анан пиязды, баягы турагандарды салып, анан жанагы томатты салдым. Анан кийин жанагы узун камурларды салсам, анан да спагетти чыкпады. Өңүтүм эле укмуш да. Анан остип көрдүм дагы, апарып ортого койдум. Бирөөлөр манты алып келиптир. Ал жакта манты чырбайт да. Лагман кыргыздардын тамактары деп турам. Старт деле тиги мантыдан баштайын деп. Ишенесиздер, ошол жердегилер 90% биринчи менин тамагымды жеди. Бир жеди, карап турам, бирок экинчи кайра ичкен жок да. Өңү сон болгон менен даам анча болбой калыптыр. Ошондо түшүнбөдүм, бечара аялдар мынтип отурат го, мынтип анча болбой калыптырбы депчи. Ошондо үйдө жөн эле мактап эле жеп койбойсуңар, кемчилигин айтпай эле. Ошондо бирөө жарым, эгерде экинчи жолу алса барып бетинен өбөт элем. Ошондой карап отурам, башка эч ким ошонун аягында кайра көтөрүп келген көпчүлүгүнчү. Ушундай болот экен да. Ошон үчүн дагы бир суроо. Эркек баланы сүйүш керекпи же кыз кишини? Кыз кишини? Ким кыз кишини дегенде кол көтөргүлөчү? Эркек дегенде кол көтөргүлө. Бечара эркектер. Башынан эле ушундай мамиле да, билесиңер, Европада биринчи аялдын укугу, экинчи иттин укугу, анан мышыктын укугу, эркектер 7-чи ушундай орунда турат экен да. Чын айтып атам. Эркек чындыгында бечара эле болуп калды бул заманда. Бирок сүйсөңөр эркек балдарды сүйгүлө. Неге билесиңерби? Кыз ансыз деле сүйдүрүп алат. Же жалганбы? Мен жалаң кыздар менде азырынча далай жиниме тиет. Атасы мындай дегенде мындай тарбиялап коеюн деп эшиктен киргенде эле ата ошенткенден келип туруп отурганда ушундай тизең отурат, көкүрөгүңө башын коет, чачыңан бир сулап, бетиңен бир өп койгондон кийин кызым эмне алып берейин деп каласың андайчы. Эркек баланы ушактап койсо, урушайын десең тултуйуп туруп берет, барсаң былтыйып туруп берет, анан кийин тоңк десең тоңк дейт, баштан бирди жейт, аркадан бирди жейт. Ападан урушуккан урган анча деле эмес, апаны урган. Байкасаңар, эсиңерде барбы, апаңардын тейтеңде уруп атканы эсиңде деле калбайт. Тейтеңде эле бирдеме сүйлөй берет, тура берет, бирок ата бир урса жүрөктө өмүрбөй калып калат. Өзгөчө кыз кишини эч качан урбаш керек. Жүрөктө калып калат. Даже мени атам урган азыркыга чейин ушундай эстесем жүрөгүм муздап кетет. Чын айтам, ушуга чейин эсимде, атам өтүп кеткен болбосун. Баланы аталык эле кылып коюш керек экен, айкөлдү кылыпчы. Көп эле ата арыстандай болуш керек экен да. Биз ата кийинки мезгилдерде болбой эле, апа менен коштуп алып эле, бирөө урушпаса экинчиң пасанчы болуптур, бул өтө маанилүү. Экөө теңөрлүү эзип баса берсе, жалтак балдар ушундан чыгат экен. Бала качан калпчу болот билесиздерби? Биринчи ата-эне калп айтса, ошол. Мисалы азыр жалган айткан жарыбайт, калптын казаны кайнабайт, чындык арытпайт баланы. Чынчыл бол, мен сага калпчу болсоң наразы болом десе, телефон шыңгырап калса өзүң айтасың го, мен балам, мен сураса жок деп койчу, тикинчи айчтан окшойт да. Кайсы нерсе эсте калат? Ошентип өзүң калпчу кыласың. Анан бала баары сенин сөзүңдү магнитофон кылып жаздырып байкасаң. Нургыз барбы, жаман жаздырып алат эле, менин карындашым бар го.
Атам, апам сүйлөп атканда ойнай берет эле, анан эле бирок айтып бератканын көрөт элем. Атам өтпөдү, апам өтпөдү. Точно өзүндөй кылып айтып берет эле да. Ошондой болчу. Анан экинчи бала качан жалтак болот, жалганчы болот айтып берейинби? Бир 13-14 жаштан баштап бизге караганда балагачы достору кымбат болот, билип койгула. Не кылсаң деле, анын баласы менен ойнобо десең деле, ал сүйүү да, мухаббат да досун жакшы көрөт. Аны жамандаган үчүн сени жаман көрө баштайт. Баланын ошондой кези. Ошо мезгилде ойнобо, өлтүрөм тикинчөнүн баласы менен деп контролдобо. Себеби ошондо баштап жалган айта баштап. Ойногон жокмун апа, жок, жолуккан жок, сүйлөшкөн жокмун. Үйдө да строгий болсоң, бала ошондой эки жүздүү болуп калат экен. Сен бар жерде башкача, сен жок жерде башкача экен. Сен бар жерде башкача, сен жок жерде башкача. Ошон үчүн ушул нерсени дагы айта жүрөлү. Кийинкиси Японияда самолет менен учкандар көп эле, кол көтөрүп коелучу, самолет менен учкандар. Мындай көтөрүп бериңиздер. Тартынбай эле. Учпагандар бар өмүрүндө. Бир да жолу учпагандар. Андайлар деле бар экен, Андайлар деле бар экен. Кудайга шүгүр. Учпагандар мен кетип атып мындай тиреп кеткенде жүрөгүм чыгып калат го, мынтип, Кудай ла иляха илlalloh. Ошол самолет учуп бараткан мезгилдерде мен Америка Дельта менен учуп көрдүм. Аэрофлот менен учуп көрдүм. Түрк хава юллары менен учуп көрдүм. Биздин Кыргызстан аба жолдору, Астана Airways менен учуп көрдүм. Бардыгы мындай да, кнопка басасың го, стюардесса келип, чем я вам могу помочь дейт, орустарчы мындай туруп алып эле. Америкалыктар may I help you дейт. Түрктөр кандай болот? Буйрун афендим деп келет. Бир гана япондордун стюардессалары кандай кылат айтып берейинби? Агай мындай кылат экен да, мындай. Келип, тизелеп олтуруп алып, алдан үстүн карап сурайт экен. May I help you деп. Анан сурагым деле келбей калат экен, ошо карап эле отуруп эле. Рахмат кызым деп эле кетиргим келет экен да, чын айтайынбы? Маселени чечип коет экен да сразу элечи. Чакырганга деле ыңгайчылык болот экенсиң депчи. Рахмат, өмүрлүү болуп бата берейин десең, алар мусулмандар эмес. Ушул нерсени балдарга колдонгула деп атпайбы? Карасаң, биз балдарга акыл айтпай, бала логиканы түшүнбөйт кичинекейинде. Мындай далысынан таптап туруп көзүнөн караш керек экен да. Бирок жылмайып караш керек экен. Ошол өтө чоң таасир этет экен. Анан бир ичиндегисин чыгарыш үчүн тизелеп алдына отуруп алып туруп, астынан үстүнө караш керек экен да. Себеби карасаң, адамга мындай болгондо башка мамиле, мындай болгондо башка мамиле. Мынтип турганда коркосуң деп карасаң, ал мынтип турат, балачы. Бирок алдына келип караганда, сага ачылып жүрөктөгүсүн айтат экен. Бирок бир сыр менен, бир шарт менен, жүрөктөгүсүн айткандан кийин башка эч кимге айтпайбыз. Сырды сактайбыз. Бир жолу бала бакчага кетип атам. Кызым 5 жашар. Өмүрүмдө биринчи жолу алып баратам. Десем, ата, эмне десем? Мен садиктен бир баланы сүйүп калдым десе болобу? Жаман кызык болбодумбу? Бирок апама айтпаңыз деп атпайбы? Ошол болду. Мен сөзүмө турдум, апасын айткан жокмун. Жаман кызык болот экенсиң, өзүң кызың бирөөнү сүйүп калса, ал муну сүйүп атабы, аны ойлонот экенсиң. Сүйбөй койсо бул акыбал кандай болот, ойлонот экенсиң. Чын? Мен ошондо түшүндүм, жанагы сериалдарда акырын барып сүйлөшүп коет, дочка моя, конечно, твой выбор, но тем не менее, я бы тебе сказал, что, изучи хорошо, проанализируй. Я в любом случае поддержу тебя деп кыйналгандардычы. Башка бир койбойбу деп ойлонот элем өзүм. Анан кийин эле арадан бир 2 жума өткөндөн кийин атасы десем, кызың садикте бирөө сүйүп калдырды деп атпайбы? Сага ким айтты десем, кыз айтты дейт. Карындашым Нуркыз барып, бир күн садикке ошо жеткизип келиптир, кетип атса, айтып койсо, аял сыр сактабайт экен, келип туруп эле кызың бирөө сүйүп калды деп айтып койду. Анан эртеси мен алып барып келейин десем, жок, мен алып барып келдим деди апасычы. Аял ушундай экен да, угуп калгандан кийин көргүсү келет экен да. Мен ошончо оюма такыр келбептир. Кызым кимди жакшы көрдү, кандай бала экен депчи. Анан мен өзүм апарып келем деди. Баргычакты сурап, аты жөнүн билип, мага кызым көрсөтүп коюш деп жирип, өзү сырттан эле киргизбейт. Аралаш түкүнчө деген ким деп көрүп келиптир да. Анан мага келип, атасы дейт, эмне десем, кызыңыздын вкусу дейт, атылып кетиптир дейт. Мен де көңүлүм көтөрүп коет, меникин тартпаптыр вкусу, муну совсем башкача экен. Андай эле жаган бирөөнү жакшы көрүп калыптыр деп. Сен аны менин кызым көзү менен кара деген киши жок. Көрдүңбү? Биз сырды айтып коет экенбиз да, болгон окуя. Психолог деген мектепте кесип бар. Эжекелер барбы? Абайлаңыздар, психологдун милдети өтө оор. Ошол балып бирөөнүн таанышын алып алган экен, келип анан сырдашыптыр да. Сырдашканда бала айтып бериптир да. Сүйүүсүнүн сырларын айтып берсе, ал директорго айтыптыр, директор педсоветте айтыптыр. Педсоветтен кайра үйүнө жетиптир, ошол өзүн асып өлүп алган экен. Сырды сакташ керек. Баланын сырын сактаңыздар.
Мен деле апама сыр айтат элем. Ошондо уверенно жүрөт элем. Кийин билдим, ар бир сырым атама жетип турган. Ошон үчүн аталар хотя бы сыр бербегиле. Мен атам сыр берип койгон да, балам эми кээде мындай болот да десе эле. Андан кийин бир күнү барып апама айттым. Апа, эмне айтып койдуңуз беле десем. Ишенimden чыгып калбадым, мен ишеним чыгып калбадым. Бирок ошол метелде катуу тийген. 18 жашка жакындаганда бир 15-14 жаштан баштап күндөлүк жаза баштайт. Байкасаңыздар, ошо күндөлүктөрүн окуп албаңыздар. Окусаңыздар да кайра өзүнө алып койгуңуздар. Балага ошо өтө жаман кат тиет да. Мен 91-жылы Бишкекке барып келдим. Ачыгын айтсам, мындай комуз ойногон, баскан турган неметип калдыбы, шаарды кыздар келип, анан адрестерин берип жазып тур десе, жазсам, мага жооп келип, айында жүрөм, шаарды кыздардан жооп укмуш көрүнөт экен. Ошентип анан мынтип жүрсөм, Нуркыз баарын ачып окуйт экен да. Ошол билинип калгандагы жинди болгонума көрсө, Нуркыз билгенден кийин бүт атам билет экен, апам билет экен, бир туугандардын баардыгы билет экен, өзү деле стресс болуп жүрүп турдум. Ошолорду билмексен эле болуп коюш керек мындай. Билбеңиздер. Бул өтө маанилүү. Сырын алдырып койгондон кийин өтө катуу тиет. Ошондон өзүнө зыян келтирип алса өзүңдөн көр. Мен негизи аябай эле көп даярдандым эле, бирок ушу менен бир 3-4 пункт айтып эле бүтүрөйүн. Ошон үчүн эркек баланы көбүрөөк сүйөбүз. Эмне үчүн үйдө отурганда дейт, балдардын көзүнчө аялынын оозуна жүзүн салып кой дейт мындай. Мындай алма салып кой кесип, көрсө бала ошону көрүп чоңоет экен. Кийин ошол нерсе жашоодо кайталанат экен. Бирок бечара аялын мынтип атса, кайнене көрүп калса дагы иш өлдү да. Өзү эң чоң проблема келин кайнене. Мурда алдында айтат эле. Эй, мен төрөгөн апам ал. Сен оозуңду жапкын деп эле айт деп. Азыр мынтип калыптыр. Өткөндөн Нурлу астаз айтат. Эшиктен кирип келгенде аялыңды апаң жамандаса, "Ообай, ушуну албайм десе болой алып бердиңер эле. Каяктан да алдым, эмне деген келин, туура да апаңа кошулуп кой" дейт. Анан кирип барганда аялың кайненесин апаң жамандаса дейт, "Ошо сен ошондой кайнене болбо" деп айтып кой дейт. Эркектер эзилип эле бүттү. Мен ойлогом мындай кайнене байкуш өз деле келин болгон кайненелигин кылбаса керек десе болот экен да жашоодо. Эми конечно боюнан чыкты, өстүрдү, эркелетип өстүрдү, эрезеге жеткирди, анан эле бирөөнүн түйтөк башын эле аркасына эришпесе кимге жагат ошол? Мен бирдеген айтып берейинби? Кайнене келин проблемасы болгону чын. Менин бир жакындарымдан болду. Анан бири ал оңой эле түшүндүрүп койду аны. Эки поездде кетип атканда ушундай сырын айтты да. "Ай, балам" деди. "Апаң сени өтө катуу сүйүп кеткен. Сен аялыңды өтө катуу сүйүп кеткенсиң. Бул Аллага жакпай калган" деди. Алла Таала жүрөгүңдү карайт экен. Жүрөгүңдө өзүнөн башка бирдекени көрсө, Алла Таала аны жаалып коет экен, же ошо менен азап бере берет экен. Ошон үчүн жүрөктөн башка болгон мухабатты чыгарабыз. Макулукка болгон мухабатты чыгарабыз. Алардан болгон коркууну чыгарабыз. Аларга болгон таянычты чыгарабыз. Жүрөктө Алла Таала өзүң гана көрүш керек экен. Байкасаң бирдекени өтө жакшы көрүп кеткенде ошондон проблема боло берет. Балам деп жүрүп, бала чоңойгондон кийин проблема болуп атпайбы? Өтө катуу сүйүп койгонсуң да. Баланы Алла Таала үчүн сүй, түз сүйбө. Бекеринен аталар мындай көп эле балаңды карай бербе, назар сала бербе деп коет го. Балаңды мактай бербе. Жүрөгүңдү карайт Алла Таала. Байлыкты сүйүп кетсең, байлыгыңдан проблема болуп калат. Көрүп атасыздар го, канча байлар кусуп атат, башка болуп атат, бандит түшүп атат, бөкенбет түшүп атат. Бийликти сүйүп кетсең, мандатыңды алып коет экен. Ушундай экен. Министрликти сүйүп кетсең, 3 айга жетпей чук алат экенсиң. Ошон үчүн өзүңдөн көр, бирөөнү айыптап эмне кыласың? Бир проблема болсо өзүңдөн көр. Чын, Алла Таала амалыңа жараша абал берет экен. Ошон үчүн өтө аялыңды сүйүп кетпе, өтө балаңды сүйбө. Ал деле бир кемчилдиктүү. Каалаган жерде Алла Таала алып коюшу мүмкүн, ошо менен азап берип коюшу мүмкүн. Ушул нерсе бар экен. Кийинкиси атанын астында, апанын астында балам дей берсең, балаң да чоңойгондо сенин астыңда балам деп калат. Бирок ата менен бала турган жерде аны кое туруп, ата, апа эмне дейсиздер? Ата, апа дей берсең, чоңойгондо балаң дагы баласы турган жерде сен бир жарын коюп, ата, апа дейт. Кайтар дүйнө деген ошол. Биз көрмөксөн болуп, кыргызда ушундай нерсе бар турбайбы? Аксакалдар турат. Атанын көзүнчө баланы эркелетпе, апанын көзүнчө аялды эркелетпе деген сөз бар экен. Менин чоң энем бир сөзү бар эле. Меймандай эле мамиле кылып коюш керек. Апа бар жерде аялга меймандай эле мамиле кылып коюш керек. Коноктой эле, тааныбагандай эле.
Антейин десең азыркы келиндер өздөрү чыгат да чопа, жан, данчик депчи. Ошо кайсыл апага жагат, мага деле жакпайт алчы. Муну эркелеткенде дагы ушинтип данчик. Атынан айтпа деген, туурабы? Кыргыз атынан айтпа деген. Нарында бирөө бар экен, 60 деген киши экен, келиндери 2:30 деп тергedi. Чын? Менин чоң атамдын аты Ади болчу. Жеңелерим айтат эле. Магазинде кайнатам дас келиптир, бирди алып берейинби деп. Түшүндүңөрбү? Түшүнбөдүңөрбү? Адидас. Кайнатам дас кийип алып өзүнчө эле кыйынчылык го деп ошентип сүйлөшөт болчу. Ади ал деп калган экен бир келини келип. Ади анан ал деп жүрө бергиле деп коюп басып кетти чоң атам. Ошондо кайнатам ал ушинтип сүйлөшөт эле. Бир жолу бир карышкыр келип, камыштын арасында суунун боюнда карышкыр койду басып алып жеп атыптыр. Десе бечара бир келин көрүп калыптыр да, көрүп суудан качып келе жатат эмес. Туугандар, эмне десе, Шуулдамайдын боюнда Шуудараманын арасында улума маараманы басып алып жеп атат деген экен, эл түшүнбөй калыптыр да. Түшүнгүчөктү жеп алып кетип калган экен. Көрсө бир кайнагасынын аты Бөрүбай экен. Бир кайнагасынын аты Койлубай экен. Бир кайнагасынын аты Суулубай экен. Бир кайнагасынын аты Камышбай экен да. Бул атын атабаган жакшы. Бизде чопа, данчик, жан, алтышка, дагы эмнелер бар жанагы Гуля, Нурба деп атып өлтүрдүк. Өзү атасы деп эле айткан кыргыз. Батырым, арстаным, атасы, апасы деп элечи. Ошон үчүн башка бир ат коюп алыш керек. Атын айтканда ошого жараша мамиле өзгөрүп кетет. Эмнеге азыркы бийликтегилерге сый урмат жок? Биз атын да айтабыз, атасынын атын кошо айтабыз. Алмаз Шарипшенович, Садыр Нуркожоевич. Америкага барсаң, эч ким айтпайт мистер Трамп деп, жөн эле президент деп коет. Мистер президент дейт, мистер министр дейт. Бизде да ушул аты атасынын атын айтмайт. Ошого атты айтпаган жакшыраак. Бирок баланын атын айтып караш керек. Менин алтыным Байынам, менин кымбатым Нурбегим, батырым Асаным деп атын айткан дагы да жакшыраак болот. Эми мен ишенесиздерби, ушунча даярдандым. Себеби өзүмдүн башыма өткөндөрдү, эми ушунча кетип атат. Эми мунун баарын мен айтып кете албайм. Анткени убактыңар дагы аз болуш керек. Анан бирдекени айтайынбы? Бирдекени айтайынбы? Кел отур. Адал менен багалы баланы. Илгеркилер апалар чыгып бараткан мезгилде айткан экен: "Эй, ап келсең, мага адалдан тамак ап кел. Анткени мен ачкачылыкка чыдайм, бирок тозоктун отуна чыдабайм" дешкен. Азыр болсо бир чоң кызматта болсо эл кылганды кылбайсыңбы деген аялдар бар. Эмне мен ушундай үйдө жашап жүрө берем деп, түкүнчөнү карасаң, машинасын, кийимин карабайсыңбы, шубасын, алтындарын карабайсыңбы? Анан бир напси жаман болот, напсиге бир алдыргандан кийин бүттүк. Ошого дуба кылыш керек экен. Кантип? Эстеп калыңыздар. Алла Таала менин напсиме бир көз ирмемде баш ийдирбе, болбосо мен адашып калам деп. Карасаңыздар, напсиге баш ийип жашасаңчы чарчап каласың. Анткени напси мына ресторанды, азыр ушул жерде отурган эң акчасы жок ресторанды берсе, мына сага десе, азыр сүйүнөт, 3 күндөн кийин ушул элеби дейт. Ана жактагы жаңы түшкөн үйдөн да бирди бербейсиңерби дейт. Ушул бүт үйдү мага бербейсиңерби? Анан ошол адам 1 жылдан кийин кызыл кыянды полностью эле мага бергилечи дейт. Ошентип отуруп 200 мамлекеттин 199-ун берсең, кичинекей бир Мальдиви деген аралды калтырып койсоң, ошонун баарын көрбөй ушу Мальдиви да меники болсо дейт. Адам ушундай экен. Бул табиятыбызда бар экен. Балага оюнчук алып берсең, 10 мүнөт ойнойт дагы бирөөнүн колундагы эски оюнчугун талашат. Адам ошондой экен. Ошого айтат: "Напси менен жашасаң, каалооң менен жашасаң чарчап каласың. Алла Тааланын каалоосу менен жашасаң жыргап жашайсың" дейт. Алла Таала аз бир нерсени талап кылат экен. 5 убак намазыңды оку, 30 күндүк орозоңду тут, ден соолугуң чың болсун. Ажылык ал бай болсоң, зекет болсо бай болсоң, бул болсо ал шарт деле эмес. Анан көзүңдү сакта, тилиңди сакта, жүрөгүңдү сакта, барга шүгүр кыл, адамдарга жакшылык кыл, аз эле кара, кандай бактылуусуң. Адамдар азыр каалоо, мисалы, машина деп туруп, айтып атпайбы, $50,000 машина миндим дейт. Айдап барасам жанынан $70,000 өтүп эле дейт, мына машинам көзүмө көрүнбөй калды дейт. Сүйүп, күйүп, жүрүп, 1 айга жетип алат, 3 айга жетпей ажырашам. Бир айтат эмес өткөндө бир алымга барып, мен ажырашып башка аял, эмне, фигурасы бузулуп кетти. Айттым дейт, кийинки алган аялыңдын фигурасы бузулбайбы, ошондой гарантиясы барбы деп айттым дейт. Ал сен ал
ал сенин балаңды төрөйм деп фигурасы бузулду да, эмизем деп фигурасы бузулду. Адамдын жүрөгүн кара, дилин кара, ал фигура өтө турган нерсе. Сулуулук кайта турган нерсе. Алладан карызыбыз кайтарып беребиз аны. Сулуулук Алладан карыз, аны кайтарып беребиз. Ошон үчүн эки байлык бар дейт. Бири жылдан жылга көбөйөт, бири жылдан жылга азаят. Ошонун кайсысын тандасаң, өзүңдүн эркиң дейт. Кайсысын тандайт элеңер? Көбөйө турган байлыктыбы, азая турган байлыктыбы? Көбөйө турган байлыктыбы же азая турган байлыктыбы? Жылдан жылга көбөйө турган байлыкты. Ошон үчүн аялдын ичин, мээримин, ыйманын кара дейт. Ыйман, мээрим жылдан жылга көбөйөт экен, сулуулук жылдан жылга азаят экен. Ким сулуулукка карап үйлөнсө, сулуулук жоголгондо сүйүү кошо жоголуп кетет экен. Мээримге карап үйлөнсө, мээрим менен кошо сүйүү көбөйүп кете берет экен. Ушул нерсе өтө кымбат болуп атат. Эми урматтуу ата биринчи, кызматтуу апа биринчи, эстеп коюңуздар. Капырак айткандай, буларды баарын мынтип айтайын дедим эле, бул өтө кымбат сөз. Айтайынбы деп сатайын дедим эле, бирок урматта ким биринчи экен? Кызматта ким биринчи экен? Бирок биздин апалар жакшы. Баары атаңа кыла бер, атаң деп турат. Өзү атаны сыйлаган кем болбойт. Бизде мындай да, азыр эркектер мурдагыдай болбой калды. Мурдагыдай болбой калдык деп эле айтайынчы. Мен министр болдум. Үйгө келгенде жөн эле Нуржигит болуп келет элем. Үйгө дагы министр бойдон келсем, аялым премьер-министр болуп эле. Депутат болуп жүрдүм, кээде образ депутат бойдон кирип келсем, аялым ошол күнү спикер болуп алат. Көрсө, үйдө аял депутатты күтпөйт экен, министрди күтпөйт экен, эгер депутаттар турат айтып коеюнчу. Вечер аял күйөөндү эле күтөт экен үйдөчү. А бала атаны күтөт экен. А сен образдан чыкпай келесиң, фракция башчысы болупчу. Десең, эмне? Ошондой экен. Ошон үчүн жакшынакай эле үйгө ушунча кең дүйнө турса, ошол жакта проблемаларды көтөрүп алып үйгө алып келет экенбиз де. Ошо кең дүйнөгө таштап кет. Үйүң сенин кичинекей куттуу жайың. Ал жакка проблемасы жок кел. Күлүп жайнап кел. Ассаламу алейкум деп кел. Тамашалап кел. Балдарыңды өп кел, кучактап кел. Болбосо кантип бактылуу болосуң? Аялың бактылуу болбосочу, алымдан бакыт таппайт экенсиң. Ошон үчүн аялдын маанайы айтайынбы, айтпай эле коеюнбу ийгисин? Топтойсуздарбы миң сомго? Же неме, айтпай эле коеюнбу? Аялдын маанайы бир канчадан бересиздер? Капырак айдан ушуну үйрөнүп алдым. Канчадан бересиздер? 3000ден болобу? Бере аласыздарбы? Ким бере алат? Кол көтөрүп коелачы ушул сөзгө. Ушул сөз үчүн, бир эле сөз үчүн. Бир, эки, өмүр узун болсун, келечеги кең болсун. Ким бере? 2ден кылалычы мына скидкасы менен. 2ден кылалы, макулбу? Кол көтөрүп бергилечи. Эшиктен неме, манас тосуп тур эми. Азыр ушунча келдиген бизнес. Азыр мен депутаттан кеткем, мен акча керек болуп атат, бирок. Чындап эле бересиңерби? Банкты жазабыз азыр жерге. Сонун кылып чыгарып беребиз жака. Канчадан бар берде? Бир 200-300 болсо, Кудай кааласа, 400 000 менен кетсем жаманбы, туура? Мен деле мактап жүрөм да, кызык кыялыктар сонун экен деп. Айтайынбы? Калын кол көтөрсөңөр айтам, болсо айтпам. 2000ден сүйлөштүк, Аялдар разы болсун, чоң рахмат. Аялдын маанайы үй бүлөнүн таалайы. Сонун сөз бекен? Эки 100 000 дегеле сөз бекен бул? Аялдын маанайы үй бүлөнүн таалайы. Автору Энка Кадырбек деп жазып койсоңуздар болот. Ошон үчүн мен сатып атам бул сөздү. Бирок капырак айткандай, ошол 500 000 сөз ушул Рахматулланын урматына сиздерге кайра хадия. Эми ушул нерсени айтып анан бүтүрөйүн, Баланын көзүнчө кээде даражаң түшүп турат, кээде көтөрүлүп турат. Бала билбеген менен сотуңдагы, газыңдагы баарын байкап турат. Биз баланы байкабай атабыз, бирок баарын байкап турат. Кээде даражаң түшөт, бирок ошол даража кайра көтөрүлөт. Кээде көтөрүлөт, кээде түшөт. Бирок бир учурда даражаң түшөт, ошол бойдон кайра көтөрүлбөйт. Качан? Кыйбат кылганда. Уктуңуздарбы? Кыйбат кылганда. Ушак сүйлөгөндө. Ушак сүйлөгөндө, кыйбат кылганда даражаң түшөт, кыяматка чейин кайра көтөрүлбөйт экен баланын алдында. Баланын алдында эч качан ушак сүйлөбөңүздөр.
аял киши даптерде турат да, мындай мен акырын мынтип үй японский магнитофон жазып атат деп коем бүйтт. Мынанткен бойдон бала кулагы биякта кетип атса, бияка бурулуп калат баланы. Кимди кыйбат кыласың? Бала тааныган эле бирөөнү кыласың. Кошунаны, кайныңды, кайнежеңди, балдызыңды, бөлөңдү, дагы кимди абысыңды, анын баарын бала тааныйт. Анан жамандайсың, бир күн ошол сенин үйүңө конокко келет. Анан жакшынакай тосуп аласың. Келиңиз, келип турсаңыз, аябай сагындырып едиңиз го, сиз жакшы адамсыз да дегендерди укканда баланын крышасы кетип калат. Баягы биз ё-моё дейт го. Бирок айтпайт экен да бала, ичиндеги кала берет экен ичинде. Ошондо даражаң түштүбү, кыяматка чейин кайра көтөрүлбөйт экен. Анан сен нотация окуйсуң, макул айтасыңбы? Баягы эле бир неме экен, шорду бир пенде экен да деген нерсе болот экен баланын жүрөгүндө. Ошого ушак айтпайбызбы? Мен билем, бул биздин кызыл кыян аялдар такыр ушак айтпайт, аны билем. Бул неме деген, жанагы Габон, Африка мамлекеттеринде ушундай экен да. Просто ошолор бизге келбесин деп эле айтып атам. Макулдаштыкпы? Бизде эмес ал, түшүн. Анан урматтуу мугалимдер, мугалимдерди өткөндө бир мектептен, частный мектеп экен, эжеке. Мага келиптир да, агай азыр жөн эле жүрөсүз го, биздин мектептен эптеп эле бир эле сабак кирип чыгып турсаңыз, айлыгыңызды аябай жакшы коюп беребиз дейт. Анан адам ушунча келип калыптыр, мейли эме деп ойлоп көрсөм, адам жана коом тарыхтан бери алгыдаймын. Китептерин алып келип отуруп, канчанчы класстан 5-тен 8ге чейин жаңы ачтык деди эле. Мен депутаттыкка акчасы жок баргандан корккон жокмун, ишенесиңерби? Депутаттыкка акчасы жок өткөн бир эле партия болсо керек Кыргызстан тарыхында. Ишенесиздерби ошо? Ушу Кудай колдоп эле өтүп кетти. Кантип өтүп кеткенин азыр өзүм деле түшүнбөйм. Тийип туруп кеттик деп эле кетип калыптырбыз. Жанында бүт ач калган, кеч калгандар эле барган мындай элечи. Күчтүүлөрдүн баардыгы баягы чоң партиялар бар экен, акчалардын көпчүлүгү. Ишенбесеңер биякта балдардан сурагыла. Ошентип эле кетип калганбыз шайлоочу. Анан бизге аякка барып, биякка барып кабыл албай койгондор келет экен, эң аягындачы. Анан биз ошолордун топтор кетип калдык. Алла таала колдоп эле өтүп кеттик да. Ошондон коркпогон мугалим болуп баргандан корктум эжеке. Бирөөнүн 5-класс баласына Оливер Кромвель деген болгон, ал Англияда революция жасаган, парламент өлкөнү курган дегенди түшүндүргөн кеңеш тартып чачап калган. Ошондо мугалимдердин кадырын бил. Мугалимдерге бир кол чаап коелучу. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар, келечегиңиздер кең болсун, өтө-өтө кадырыңыздар жүрүп калып. Эгерде ким мугалимди жамандаса, өздөрүн алып келгиле дагы, жөн эле суранып туруп, эже бүгүнкү айлыгымды сизге берем, закат түшүндүрүңүзчү деп туруп тургузуп койгула. Өзүнүн баласы закат түшүндүрө албайт. Закаттын атын билер келсе, закат түшүндүрүп десе баласы түшүнбөйт да. Анан эмне болуптур десе, закаттын атын билер келсе, закаттын атын билер келтирип, бир кандасың башка эгерсе эшек чочкон. Өзүнүн баласы өзү чыдабайт. Бирөөнүн баласына Зататович, Пифагордун теоремасы, тригонометрия дегендер бар, турар жанагы. Эмне тангес, котангестер түшүндүрүп атат экен. Анан ошолорду барып алып туруп, балаңачы акчаны берип коюш оңой эле, машинанын төлөшүн берип коюш оңой эле, конфет берип коюш оңой эле, квартиранын төлөшүн бериш оңой эле, бирок билимди бериш жаман кыйын нерсе. Менин рухум жеткен жок эжеке. Силерге чоң рахмат. Бир мугалимди сүйлөп азыр мисалы балам кичине бирдеке болсо кечелерге кете албай жүрөт эле, мен балам бурда калып калды деп кетип атасың. Жөнөкөйдө барып сурап койгон жоксуң да, кандай билим алып атат, эжеке сага рахмат, агайса кандай жок да. Баласы кичине урушуп койсо разборка, телефонго тартып чыгара бермей, разборка кылсаңар кыла бергиле, барсаңар бара бергиле. Барба десең кыргыз жаман көрөт, мындайчы, эмнеге барбаш деп, мен өзүм билем, барам, барбайм деп. Сен өзүң депутаттыгын сактап албайсың, андай бирдер айтат мага бетине. Бирок баргандан кийин, бир урушкандан кийин мугалим балага көңүл бөлбөй коет. Жүрөгүн жаап коет. Окуйбу, окубайбы, келеби, келбейби, эң коркунучтуу ошол. Билеби, билбейби, болду. Эч качан анын билими буга чыкпайт. Ошон үчүн мурда билим бирок эмне деп берген билесиздерби? Этисиздики сөгүүсүздүк деп берген. Сен өзүң алып билимди бере албайсың. Устат атадан жоготурат деп бекер айтпайт кыргыз. Эми ошол мугалимдерге бир эле кеңешти айтайын. Болгон окуя. Менин Нуркамил Абдуллаев деген досум бул жөнүндө аңгемесин алды. Бир жолу сабакка бирөө келет экен. Жан билген мугалим.
келип анан кийин бирден сурай баштайт, атың ким, күнчө, затың ким, сен кимсиң, буга жооп берип койчу, буга жооп берип койчу. Анан бир баланы тургузганда класс дуу күлүп ийет да. Ар бир класста бирден бала болот. Тандап алып, мазактаган шылдыңдагы билесиңерби? Баардыгы шылдыңдак кээп өткөн басканда мазактаган бирөө болот. Көзү ушундай болот экен да. Баардыгы күлүп, агай бул сүйлөбөйт, бул акырып күлүп, бул ушундай, эки алар двоечник. Ушундай акылдуу болот экен, жаш болсо да, макул деп уткарып коюптур. Анан чыгып кетип атканда баягы баланы акырып киргизбей алып калыптыр. Анан жашынакай сүйлөп, атың ким? Ай, молодец, красавчик турбайсың. Анан акырын ачтыр дагы. Сен сырды кандай сактайсың дептир. Жакшы белгисе. Сага бир сыр айтсам, эч ким айтпайсың дептир, айтпайм десе. Бирдеме жазып берип тур да, мына окуучу дептир. Сонун жазып берип тур да, окуган экен. Сонун окуй турбайсың. Эми ушуну жаттап келе аласың дептир. Жаттап келе алам. Бирок эч кимге айтпайсың да? Эч кимге. Мен тур дегенде туруп ушуну айтып көрсүн дептир. Кийинки сабакка келет. Жаңы тема ал сураса билбейт, бул отличник билбейт, бул красавчик билбейт, бул красавица билбейт. Анан баягы турганда дагы дуу күлүп ийсе жооп берип коюптур да. Баары көзүн ачып карап калды дейт. Анан Азамат деп барып, акырын бешти коюптур, өмүрүндө биринчи беш алып турчу болгон. Анан кийинкиди чакырып, Азамат сырга бекем турбайсың, мен мунаны жаттап кел дептир. Ошентип 3-4 жыл кайталгандан кийин 4-күндө бала өз колу көтөрүп турат. 3 жыл билгенден кийин балдар билбей калыптыр. 4-күндө кадимби деле там бере баштаптыр. Эң кызыгы 5-жылдан баштап башка сабактардан окуп отуруп. Үйжеге кайлап таң калат, эмне болду мына депчи. Окуп 1 жылдын ичинде класстын алды болот. Кийинки жылы кел. Бизде ушундай падыша келгенде ушундай. Анан кийинкиси, мен айттым го, баары киши келгенде ошо жака карайсың, ошо ишин бүтүрөйүн. Не дедим эле? Ушулай деп окупай атам, не дедим эле? Башка сабакта болуп баштайт, анан класстын алды болуп 1 жылда. Кийинки жылы потоктун алды болуптур. Ошентип 3 жылда мектептин алдыңкысы болуп, окуп бүтүп, кызыл менен бүтүп, университет эң жакшы бүтүп, кийин ошо профессор болгон экен. Караңыздар. Бул менин да башымдан өткөн. Мен юрфакта сабак бергенмин. Ошол юрфакта сабак бергенде кирсем бир бала отурат, такыр чыкпайт. Бир күн акырын кирдим да, телефондо жүрүп калганда сұраныш. Акырын кирдим дагы, жанына барып сүйлөп анан кийин бир суроону берсем, такыр жооп бербей экен да. Анан эптеп септеп атып бир сөз айттырдым дагы, келип журналды ачып, дароо бааны коюп, кайра жаап коюп, журналды таштап чыгып кетти. Агайлар эжекелер журнал таштап чыгып кеткенде балдар бир эмне кылат билесиңерби? Болбосо журналды эч качан таштап чыгпайсың. Ошол күнү мен шашылыш элем, ыстарсасын алып барып койчу деп туруп чыгып кеттим. Ачканда баягы баланын бешин көрүшүп турду. Ал бала бешти көргөн эмес экен ага чейин. Кудум ошондой болду. Кийинки сабактардан баштап өз кол көтөрө баштады. Тургузсам сүйлөй баштады, кол көтөрүп. Арадан бир топ өттү, мен да кеттим, алар да бүттү. Бир жерге барсам, кадимки эле ГРС бар го, госрегистр, ошол жерде иштеп атыптыр. Бир иш менен бара калсам, агай бир дести, уже баягында ийгиликтүү, нурданып турган бала, ардан бери ишин бүтүрүп туруп узак болуп атыр. Үмүтүс бөгүл адам. 2 алардан сүй көрөсүңбү, 5 алардан сүй көрөсүңбү, Алла Таала билет аны. 2 алар, 5 алар деп бөлгүлө мен байкадым эжекелер. 2 аларлар адам бештик түркүлүктүн керекмес. Ошол салам айтып, агай чай чейин тааныбайсың, 5 алардын баарын тааныйсың, көрмөсөң болот деп мындай болчу. Ошон үчүн любой 2 аларда, 5 аларда жок 6 сыпаттар ошолорду ачыш керек. Ар бир адам өзүнчө планета уникалдуу. Алла Таала ар бирин сүйүп жараткан, мындай жок сыпат мында бар. Карасаң, Аравия бай деген менен Аравияда жок жаратылыш бизде бар. Ошол ишолор акчаларын көтөрүп биздин жаратылышты көрүп кетип атат. А биз алардын мынайына муктажбыз. Адам адамга муктаж, адам толуктап турат. Ошол үчүн ар бир адам кымбат, ушуну билели. Ошон үчүн жыбыл сөз, азаматсың, баатырың, эшек, чочко. Адамды 10 жыл эшектесең, 11 жыл өзү айтат экен, мен эшек. А эшек бирге түшүндүрүп көр. Ошол мен дайым айтам балдарга, кыздаргачы, мындай өзүң духун түшүп баратса, эч ким жок да, мына мен курагымдагылар, любой бар, эшикти жаап алып, көзүңдүн алдында туруп алып, эч ким жок жерде, красавчик, сен вообще жаш адамсың. Сен молодецсиң, вообще берешенсиң, сенде сонун адам жок. Дей берген эле, ошого мен ишенип алат экен.
Себеби бала кезде ешкім айтқан емес, ошоны аз толтыруш керекпиз. Алтыным, берекем, нурум, чыгатыгым. Өзүң айта бер, Фатимчи. Неге бар деген, өзүң айтасың, башка айтасың, ошо ишенет. А биз болсо кичинекей адам болбойсуң. Деген сөздөрдү кисилерди угат. Моюңду жылып таштайм, арка моюн алында калдыр деген сөздөрдү угуп, аман эсен чыгып балдар чоңураак. Эмне өлүп жаның чыгып атат дегендерди билдирет, башка эч. Өткөн америкалык менен кыргыз аялды типа көз салып коюптур. Америкалык аял ийдеп атса баласы келип, "Мам, отчак, не болду?" десе, "Кызым, көзүмө чим кирип кетти деп эмес, баары жакшы." Анан кийин кыргыз аял ийдеп атса баласы, "Апа, эмне болду десе?" "Атамдын башы болду. Сени жечпей аттым эле. Тырбый, жок, көзүм көрүп берчи." Ошону абайлайлы. Сөз андан кийин өз болот, бул бекер эмес. Ошого бүгүнтөн баштап балдардын көңүлүн көтөрүп, тугун көтөрөлүп, лидерликтин сыпаты ушунда. Ата боюнча эң акырында айтарым, бир сөөлжан апасынан сураптыр. "Апа, атам каяка кетти?" деп. Десе, ушундай жакшы апа экен. "Атам адам деген баарыбызды башкарган падышабызга кошулуп алып, балык уулаганды кетти" деген. Башка жаман апа болгондо тейип, мээси жок, чыкпа десем болбой чыгып алып, адамдар кармап алып, кайырбактын үчүн ийип алып өлбөдү. Сен атаңан көрсөң, адамдар менен кошо балык уулаганы келип тугун көтөрүп атат. Чубак ачкен айткан окуясын угуп алып мен ыйлагым келген. Атасы өтүп кеткенден кийин костюмун жууп, үтүктөп, ийип коюп, чектеген акча салып коюп. Балдар апа себерчи десе, атаңын костюмунун чөнтөгүндө турат. Ошону алып алсаң, атаң кийимде турат. Ата деген сөздү уnuткарбаш үчүн. Билесиңер, бир учурда ата деп айтайын десең, ата деген адам албай калат. Ата деп айткандын өзү чоң бакыт. Мен азыр ушундай адамым жок. Ушундай адамдар бар. Апасы өтүп кеткен, апасынын телефонун өчүрө албай жүрөт дагы. Колу барбайт, бир күнү чалып калабы деген үмүт болсо керек. Апага деп ыйлагысы келет, кыйкыргысы келет. Жок. Бир учурда диванда отурат эле. Ал диван бош калган. Карабат бош калган. Ушундай дүйнө. Ушундай урушканды сагынам азыр атам. Эгер атам болгондо, баа жеңилирээк болот эле. Сен көрбөгөндө атаң көрөт. Бирөө бар экен, ата сен кыйынсыңбы же мен кыйынмы деп атасы айтса, баласы айттыр, ата мен кыйынмын дептир. Анан атасы таарыныш болуп, бир 40 кадам барып туруп, бурулуп, балам мен кыйынмы, сен кыйынмы десе, ата сиз кыйынсыз дептир. Неге азыр эле айттың эле го десе, анда ата жанымда турдуңуз эле дептир, ошондо мен кыйын болчумун дептир. Бир аз узап кеттиңиз эми, сиз жок, мен кыйын эмесмин деген. Баягы күндөрдү эле ойлоп, кийин ойлоном, атам раматтылык болгондо кандай кеңеш берет эле. Бечара апа деген апа экен, сезим, эмоция, апаңды ойлонот экенсиң. Ушу жалдырап бирөөнүн алдында турбаса экен, азап тартып калбаса экен, ошону ойлондум мен мандык берет. Ошон үчүн аталарды, апаларды аяйлы. Апа өтүп кеткенден кийин, апасы өтүп кеткенден кийин, анан келип айткан экен, эметят бол деген экен, эметят бол. Акырында мактап эле өтүп кетти деп. Апа өткөндөн кийин, ырыстын мурдагыдай жеңил болбой калат экен. Ден соолугу мурдагыдай чың болбой калат экен, дуалар мурдагыдай жеңил кабыл калат экен. Эмне себептен дегенде аркамдан балама ден соолук бер, ырыскысын кенен кыл, тилектерин кабыл кыл деп дайым айткан апа болот экен. Мен түп ашуун ашып баратам, токтогула келгенде. Апам айтып койгон, токтогулдама кар жая баштады. Түп ашууга эмес, ала белге жеткенде эң чыгар мезгилде телефон жылдырап калды. Карасам апам, апа кел десем, балам кар жаап атат, жолдор кандай болду экен, токтогул белең, бүгүн чыкпай эле койчу деп. Шофер айтты, мен барып эле жүрөм, жол жакшы эле. Кызат болду, апай. Апа, өтө жакшы шофер бар экен. Мен атайын ошондойго чыктым деп көңүл көтөрүп койдум. Батаңызды бериңизчи десем, батасын берди. Телефонду өчүрүп уктап калдым. Эми жол узакта, 3-4 сааттан кийин кайра жандара койсом, Бишкекке жетип калганда. 5 саатта го 3-4 саат. Апам чала бериптир, чала бериптир, чала бериптир, чала бериптир. Эми жүздөгөн телефон чалуу десемдер болот го. Түнү менен чалып чыгыптыр да. Анан голосовой садаганын кетейин, ай. Үнүмдү узуп койчу. Башкаларычы уктай берет, бир тууганым деле ошол. Керек болсо аялым деле ошол. Бир гана апа ушинтет. Апам төрдө отуруп алып,
ызы чогулуп отурса делечи, ырыскың кене боло берет экен, ден соолугуң чың болот экен, тилектен кабыл болот экен. Ошон үчүн сыйлап алыш керек. Мен атамды бир гана жолу өттүм деп айтып жүрөм. Мына жерде азыр антыраманым келген жок. Япон кереметтин сыры бар. Эстен айткан роза бар. Антырамада атам жаздым эле. Атам ушу боз үйдө жаткан берки жерге берилет дегенде 5 нерсени өпкөн. Ошон үчүн азыр барып 5 нерсени өпкүлө, колунан өпкүлө. Алтыным апам атам дегиле. Качан ырыскың кең болбойт. Бирөөнүн буюмун алып бербей жүрө берсең, ырыскың табылып калат. Бергиле. Кээде 5 сом бере турчу дейбиз. Бирок кайра кайтарыш ойдо жок. Улуу желе, мага бер давай. Бере турчу дегенден кайтарып бериш керек. Ошо бере турчу ошо акыретте кайчы намазды берет экенсиң. Бирөөнүн буюмун алып кайтарбай жүрө берсең, ырыскың жакшы болбой калат. Экинчиси, эртең менен багымдаттан кийин дароо уктасаң, ырыскың зыян экен ошол. Аксакал менен баратканда жол талашып, аксакалдын астында басып кетсең, ошол да ырыскыңа зыян болот экен. Анан төртүнчүсү, ата-энеңе дуа кылбасаң, ошондо да ырыскың табылат экен. Ата-энең сага дайыма дуада, сен ата-энеңди унутуп калгансың. Ата-эне өтүп кетсе унутуп калгандар канча? Ошого мен дуа кылам, Алла Таала аркамдан атымды айтып дуа кыла турган урпак насип эт деп. Биздин дуалар кийинкилерге тиет. Ошон үчүн дуа өтө маанилүү нерсе. Эң акырында суранарым, бүгүн бардагы балдар айтыңыздар. Балам мага дуа берип койчу деп айткыла. Эмнеден үйрөтүш керек? Ошол сөз байыркы да көбөйтүп, дуа бергенди үйрөтөт. Биринчи дуа бер, аны балам, азыр мен бир жака бараттым эле, бир батаңды берип койчу десең, бала отуруп алып бата берет. Өзүң важный сезет, бата бергенге үйрөнөт, эмнеден аксакалыкка тарбиялап атасың. Сөз байыркы көбөйөт, ыйманга жакындайт, Аллага жакындайт. Аллага жакындап тарбиялай бериңиздер, бул дүйнөдөн бакыт таппайсың. 5 эле муктаждык бар билесиздер, кайсыл? İçmeyi yemek. Birinci esnaf koymuşlar. İkinci giyinen giyimik. Üçüncü yaşanan uyum. Dördüncü üylönü bul muhtajlık. Beşinci ulu maşina var mı? Ağırkuşlar muhtajlık. Biz şu muhtajlıkты maksat kılıp aldık. Oşa jeken alıp atağız. Üy alanında ömür ötüp ketip atar. Uşağa jeken de ömür ötüp ketip atar. Үй алгандан дагы үй алам, машина алгандан кийин дагы машина алам. Бул болгон муктаждык, максат Алла Таала берген нерсе менен Алланын ыраазы болуп жашоо бүттү. Балдар алдай омак берсин, келечеги кең болсун, ыкпал ала турган кең болсун. Рахмат кызым. Уруксат этсеңиз, суроо жооп кылбайлыбы? Кимде бирөөнүн кандайдыр бир суроолору болсо. Азыр мындай кылыңыздар, дагы бир 3 жол отуруп турбаңыздар. Бир Eki kim turbasa layımıyla devam eder. 2 tak 3 Eki kim 4 yıl oturtursa ona olmak versin. 4. yıl oturtursa. Kopsa yazır. Kim 4 yıl oturursa Jaman bulamazdı dese hiç turbanına durar. Kim 4 yıl 5. yıl oturursa buday olmak versin. Geleceğin genç olsun. 6. yıl oturtursa çok rahatlar. Ана жакшы сөз болду, сыраныш сон болот мындай. Ана мындай жылмай бар го, муну качет кылмыштар, мындай жылмайып баштасаң, биз досуң менен тур десең, эмне деп турам. Ошон үчүн бала деле карасаң, уруп койгондо ууруганын ыйлабайт. Намазы сынганын ыйлайт, дүрөндө жүрбөгөн ушун ыйлайт. Ушуларды ыйлай жүрөбүз. Баланы сындасаң, өзүн сындабай, ишин сында. Бирөө менен салыштырба, сен түкүнчөн баласын карабайсың, бул өтө катуу тиет. Күйөөң келип алып түкүнчөн айылын карасаң, сага тиет. Бала мисалы аялым келип алып түкүнчөнүн күйөөсү десе, кол көтөрүп көргөн эмесмин, бирок эмне болот билбейм да, бул сөз өтө катуу келген. Ошон үчүн салыштырсаң өзү менен өзү салыштыр. Кечээ мындай эле, бүгүн мындайсың. Бул аябай сонун нерсе. Чоң рахмат.